Депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор, Акылбек Усенбекович, душман сүйдүртүп айтат дейт. Дос күйдүртүп айтат дейт. Мынакей Айыл чарба министрлигинин жумушу катастрофа. 0. Эч кандай жумуш жок. Азыр мынакей урматтуу Аскарбек Сапарбекович, мен убакытты карап турдум. 14,5 минут доклад жасады. 14,5 минут жомок айтты. Жомок айтты. Мынакей сиз жакшы билесиз, Ханс Кристиан Андерсен деген датский писатель өткөн 18-кылымда. Абдан сонун жомокторду жазган. Гадский утенок, Дюмовочка, Русалочка деген жомокторду жазган. Ошол жомоктордой болду. 30 жыл жомок угуп келатабыз. Урматтуу Акылбек Усенбекович, мынакей өзүңүз жакшы билесиз, урматтуу атабыз Турдакун Исмаиловичтин мезгилинде 700 000 жылкы болгон. 1,2 миллион кара мал болгон. 12 миллион кой болгон. Будайды 45 центтерден алганбыз. Жүгөрүнү 110 центтерден алганбыз. Азыр bir baş koy жок. Bir штук тоок жок. Же bir содик жер экпейсиңер. Айыл чарба министрлигине эмне кереги бар? Карабайсызбы? 11,118 киши иштейт экен. Аппаратта 112 киши иштейт экен. Эмне кереги бар? Бюджет 10 секунд кошуп берип коюңуз. Бюджети 54 миллион сом экен. Кереги барбы Акылбек Усенбекович? Мен дагы 9 секундум бар. Жооп берип коюңузчу. Урматтуу Жеңишбек Шермаматович, балким ошо Ганс Христиан Андерсен айткандай, гадкий утеноктон таптатнакай белый лебедь болуп калабы деп быйыл болгон акчанын баарын берип атпайбызбы? Анан ансыз болбойт дейм, таптакыр эле талага чыштап салсак. Жанагы операционныйга киргенде дагы аябай чоң вольт менен ток бергенде жүрөк иштеп кетет экен. Мына ошондой шансты Айыл чарба министрлигине быйыл берип атабыз. Жок, 35 миллиард сомго чейин балким баары ордуна туруп кетеби деп. Функционалдуу түрдө эң туура айтып атасыз. Көп министрликтер кереги жок. Раматылык Турдакун Усубалиевич, Исхак Разаковдардын бир чоң гана түйшүгү болчу. Москвадан келген акчаны туура пайдаланып, элди ошо жумушка салыш. 3 миллиард 200 миллион долларга чейин жылын алып турган. Ошо акчаны сарптачы. Биз алардан айырмаланып, биринчи акчаны таап, андан кийин анан сарптап атабыз да. Биздин айырмабыз ошо. Эгерде биздин бюджет, сиздер урматтуу депутаттар колдоп бере турган болсоңуздар, 500 миллиард, 600 миллиард сомго жеткизип, биз дагы Советтер Союзунун убагындай капиталдык салымдарга 1 миллиард 200 миллион доллар бөлө турган болсок, биз деле алардан кем эмес иштейбиз. Бирок кичине убакыт керек. Айыл чарба министрлиги боюнча министр өзү жооп берем десе жооп берсин, бирок чечимди урматтуу президент Садыр Нуркожоевич кабыл алган, өкмөттүн структурасын бекитип берген, демек керек. Ошо структура менен иштейм мен. Акылбек Усенбекович, мен айтайын дегеним ошо Айыл чарба министрлиги угулбай калды. Рахмат. Кийинки сөз Сулайманов Кундузбек Кошалевичте. Рахмат, урматтуу депутаттар. Процедурный биринчи микрофон. Кабинеттер министрлигинин өкүлдөрү. Акылбек Усенбекович. Токторбаев, Атажурт, Кыргызстан. Урматтуу министр. Менги токтотпойсуңар анда. Эмне экөөбүздүн сүйлөйбүз? Аппарат.
Мен айтайын дегенім, урматтуу Акылбек Сөнбекович, бұл вақтачы мындай күйгөнүмдөн айтып отам. Менче иштейлик, чогуу иштейли, бирге бололу депчи. Биз да колдойбуз, урматтуу президент Садыр Нуркожоевичти, Камчы Кыдыршаевичти колдойбуз. Силер менен чогуубуз. Бирок могу жасаган ишибиз туура эмес болуп атпайбы? Туура эмес болуп атпайбы? Буга карабайсызбы эми? 11.118 киши эмне жумуш жасайт? Аппаратта 112 киши эмне жумуш жасайт? Ошону кыскартып, ошол айыл чарба министрине хозрасчетный кылып койсо болбойбу деген маселе. Ана мынакей сөзүңүз жакшы билесиз, Европада Голландия мамлекети бар. Картада мондай точка, Жалал-Абад областында аянты боюнчачы бүткүл дүйнө жүзүнө гүл менен камсыз кылат. Мынакей Греция мамлекетинде, ошол жерде сидрусы өсүмдүктөр өсөт, помидор өсөт. Ошо айыл чарба министрликтери дыйкан чарбалар менен, крестьянский хозяйстволор менен договор түзүп, алардын эч кандай эмеси болбойт экен. Сен өстүр, өндүр, болду. Сатып алышты, биз сатып алабыз. Эгер айыл чарба министрге сатып албаса, алар компенсация төлөйт экен. Ошондой ыкманы жасабайлыбы деген эле маселе. Рахмат чоң. Туура, бул оюңузду дагы толук колдойбуз. Жакын арада ошондой өкмөттүк структура түзүлөт. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич айтып атат, канчалык картошка болсо, силер сатып алып, анан кайра бөлөк жакка сата албасаңар, анда мен дагы жардам берейин деп атат. Эптеп дыйкандар өстүрүп, өзүнүн кредиттерин жаап, үй бүлөсүн баксын деп атабыз. 11.000 кишинин жумушчу орунду берген Кыргыз өкмөтү, алардын баарын сыртка чыгарып айдай ийсек ким берет аларга жумуш? Тилекке каршы 368.000 жумушчу орунду берип аткан бул Кыргыз өкмөтү. Эң чоң жумушчу орунду берип аткан бизбиз. Аларга дагы мындай аярлап мамиле жасашыбыз керек. Коз расчетко өтөт деген эң туура. Бирок анда суунун баасын бычышыбыз керек. Жер налогун ордуна коюшубуз керек. Анан страхованияны киргизишибиз керек. Мунун баары акча, анча-мынча убакыт бизге керек да. Рынок шарттарын же толук киргизишибиз керек, же коммунисттердей эле анда жер элдики деп туруп эле анда баарын мойнубузга алышыбыз керек. Рахмат. Кийинки сөз Сулайманов Кундузбек Кошалиевичте. Рахмат, урматтуу коллегалар, урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү. Акылбек Сөнбекович, сизге бир мен сунушум бар эле. Мына бул мезгилге чейин сиз иштеп келдиңиз, каржы министри болдуңуз. Өткөндөрдө иштеп көп өкмөт болушуңуз керек. Жакшы иштей албай калдык деп дагы өзүңүз айтып кеттиңиз, кээ бир выступлениеңизде айтып жүрдүңүз. Мындан ары ушул жакшы деп берсеңиздер, биринчиден. Экинчиден, мен сизде токтогулга ушу министр өкмөтүңүздү айтса министр өкмөтү конокко чакырайын. Мен сиздерге 22.000ден 30.000 гектарга чейин жер таап берем. Только аны суат жер кылыш керек. Ага болгону где-то бир 3 миллиарддан 3,5 миллиардга чейин сом керек. Анан ошондо ошол жерди иштетсеңер, аны тарыхта каласыңар. Биздин районда, по крайней мере. Качан мүмкүнчүлүгүңөр бар? Мен чакырайын конокко силерди. Токтотуп коелучу убакытты. Кундузбек Кошалиевич, эгерде 1000 гектар жерге сугат бердим же 100 гектар жерге сугат берип 10 кишиге жумуш орун бердим десеңиз, ошондо болот убактыбыз. Барабыз конокко, сиз менен чогуу сүйүнүп, ошонун баарын жасайбыз. Ал эми сиз менен жакшылык жамандыкта деле көп жылдан бери бири-бирибизди билебиз. Тилекке каршы Токтогулдун фонду энергетиктер берип аткан акча эффективдүү эмес иштеп атат да. Бул фонддун бир гана милдети бар болчу, ушу сугат жерлерди көбөйтүү. Ал эстеликтин баарын койду, жол курду, дагы бирдемелер менен алек болуп жүрдү. Тилекке каршы муну аткарган жок.